Илим жана зикир. Илим 49. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кейбір илимдүүлөр өз илимине түшүнүшпөйт. Аларда илимге болгон түшүнүк жок. Кимге алган илими пайда бербесе, надандыгы ага зыян жеткирет. Кур'ани Карим сени жамандыктан тыйып, башкарып турса, анда сен чыныгы Кур'ан окуучу, каары болуп эсептелесиң. Эгер ал сени жаман иштен тыйбай, башкарбай турса, анда сен Кур'ан окуучу, каары эмессиң. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кейбір илимдүүлөр өз илимине түшүнүшпөйт. Аларда илимге болгон түшүнүк жок. Кимге алган илими пайда бербесе, надандыгы ага зыян жеткирет. Кур'ани Карим сени жамандыктан тыйып, башкарып турса, анда сен чыныгы Кур'ан окуучу, каары болуп эсептелесиң. Эгер ал сени жаман иштен тыйбай, башкарбай турса, анда сен Кур'ан окуучу, каары эмессиң. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кейбір илимдүүлөр өз илимине түшүнүшпөйт. Аларда илимге болгон түшүнүк жок. Кимге алган илими пайда бербесе, надандыгы ага зыян жеткирет. Кур'ани Карим сени жамандыктан тыйып, башкарып турса, анда сен чыныгы Кур'ан окуучу, каары болуп эсептелесиң. Эгер ал сени жаман иштен тыйбай, башкарбай турса, анда сен Кур'ан окуучу, каары эмессиң. Табарони.